Бул вакцинация эч кандай жардам бербейт. Мындай так келсе окумуштуу катары айтайын мен. Дүйнө эли чочулап аткан вирус, мен такай айтып келем ушул вирус чыккандан бери, бул окумуштуулар айткан эпидемия да эмес, аны көбөйтүп кетишим пандемия деп коет экен, алдаң эмес. Бул энергия. Мындай деп түшүнсөк болот. 21-кылымга чейин адам канча жыл, миллион жыл жашаган жаралгандан бери көп эволюциялык жолдорду басып өтүп, 21-кылымда адамдын гени жетилиптир. Ошол мезгилде гени жетилгендиктен эки дүйнө биригет деп коет да. Ошо асмандагы духтар 7 катар аалам жерге инопланетян катары же энергия катары келди дейт да. Анан ал эми бир душа экен да, жана душа покидает тело деген дейт. Анан душа ал бир жан экен, бир чоң керемет күч экен, ал тийгенде биздин психология менен анатомиябыз даяр болбогондуктан, аны эскиче же болбосо бир жан кийсе, анан сен эскиче жашасаң, ал сени кысып коет экен, өлтүрүп коет экен. Ошондуктан азыр вакцинация кылбаш керек. Азыр тетирсинче окутуш керек элдичи. Бул менин башыман өткөн практика. Мисалга бизге ошо энергия өткөрүп коюңуз дейт, апам ооруп атат, атам ооруп атат дейт, же ошо биз жуманын 3 күн сабак өтөбүз, 2-4, 6 күнү 3 саат. Ошого алып келгенде эле айыгып кетет. Бул эмне дегенде, энергия менен телону жуурулуштуруш керек. Вакцинация эми батыш эли же болбосо ошондой көз карашка алдырган эл ошол медицинага таянып алган. Кандайдыр дары баары бир адамдын өзүнө зыян. Эми мен далил менен сүйлөйүн, окумуштуу катары. Андан кийин мына бул жерде берилет. Адам анатомиясы 21-кылымда гени сөөгү жетилди. Психологиясын тез өзгөртүп турбаса, сүрөттөмөсү менен берилет. Аурасын өзгөртүп турбаса, кыйроо болот дейт. Мына мынтип сүрөтү менен. Адамдын сөөгү гени жетилип, эми телосунда химия жүрүп турат. Ал үчүн анатомия деген илим бар. Ошону могу китепте өздөштүргүлө дейт. Болбосо опухоль, рак, көр, жана кызамык, неизлечимые разные болезни пайда болот, вирус пайда болот деп мына сүрөтү менен турат. Бул ааламдан берилген. Мына ошол болуп атат дүйнөдө. Бул кандай деген сөз? Мисалга, гени жетилген помидорду эле бышат, тери болбосоң чирип баштайт. Ушул сыяктуу эле мындай салыштырсаңыздар болот. Андан кийин адамдын 3 мээси толук жетилип, жанагы 100% адамдык өзү иштейт экен ушул жагында. Ошон үчүн күнбаш аталат экен, ошон үчүн жаратуучу аталат экен, ошон үчүн улуу аталат экен. Толук иштегенде кан менен айланган тело тез ууланып турат. Ал үчүн психология илимин өздөштүргүлө дейт. Мына карасаңыз, мына азыр кызылгандуулукта эмоцияда жүрүп атат адам. Ошол адамдар ооруйт да. Ага вакцина жардам бербейт. Мен оорунун пайда болушун айтып берейин. Дагы адамдын аурасы жаңы тез өзгөрүп турат. Өтө коркунучтуу. Ал үчүн астрология илимин өздөштүргүлө дейт. Менин президентке барганым дагы мен ушуну баарын билип туруп, мен Кыргызда адамзатты куткарып калайын деп баргам. Анан вакцинация алсаңар ала бергиле. Бирок мен эскертип кое берейин. Менден кетпесин.